Мен болсо Түп району караштуу Бирлик жалпы орто билим берүү мектебинин окуучусу Аким Кожоева Айсема. Мен деген азыркы убакта деген бокс менен заниматься этем. Бокс менен заниматься этип атканыма бул жыл 3-жыл кетти. Мен азыр мурда телевизордон көрүп жүргөндө да мотивация болуп, бирок азыр мындай сизди жанымдан көрүү бул мен үчүн живой мотивация болуп атат да. Анан менин суроом болсо, бул ар бир спортчунун оюнда деген мен жете аламбы ийгиликке, жете албаймбы, же болду мен таштасамбы деген нерселер болот да. Анан ошол убакта деген сизге мындай эмне мотивация болот, жана ким ушунчалык мындай түрткү берип, көтөрүп туруп, мындай сизге ушундай до конца ишенген кайсы адам жана кайсы убакыт болду? 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Жакшы суроо экен. Мисалы мен ушул сен айтып аткан сөздөрдүн баардыгын мен өзүмдүн жан дүйнөм менен өттүм десем болот. Сен чемпион боло албайсың, сенден эчтеке чыкпайт деген күндөр болгон. Кечке эле ушинтип күрөшүп жүрө бересиңби, же кыйраткан эчтеке жете элексиң, баягы эле кийимиң, баягы эле сумкаң менен жүрөсүң, баягы эле айсылуу сен чоңойбойсуңбу, дагы эле мындай жаш кыздай болуп кыялданып жүрө бересиңби деген сөздөрдүн баардыгын уккан болчумун. Анан ошол учурда эле мисалы айтып атпаймынбы, эми акча тартыш, жашаган жериң жок, кыйынчылык күндөр өткөн, бирок ошого карабастан эмнегедир ушул ичимдеги каалоо тилегим аябагандай чоң болуптур да. Канча адам мен үчүн каршы болуп турган кезде дагы мен ушул өзүмө болгон ишеничимди жоготпоп турмун. Ошондуктан сага дагы айта турчу, бул ар бир спортчуга, ар бир адамга негизи ушу өзүнө болгон ишеничти жоготпош керек экен. Анан бул ишеничти ким тартуулайт? Жаныңда жүргөн ата энең тартуулайт, курбуларың тартуулайт, агайың мисалы күн сайын сага убактысын коротуп, машыктырып, агай деги эле машыктырып эле эмес, тарбия дагы берет, илимин да берет, адам катары кандай болуш керек деп жакшы жолго түшүрүп, жакшы тарбиясын да берет. Мисалы ата энеден кийин эле эң эле жакын бул агай болот экен. Ошончо мисалы мен 2010-жылдан баштап Нурбек Изабеков менен машыктыруучум менен иштедим 2023-жылга чейин. Ал агайыма да чоң ыраазымын, анткени утулуп калган күндөрдө, канча мындай кыйналып жаткан күндө дагы ал киши дагы өзүнө мага ишенген ишеничин эч качан кетирген эмес. Айсулуу сен эмкиде чемпион болосуң, Айсулуу сен буюрса чемпион болосуң. Анан өзүмдө кээде болот да, күн сайын эле ооба мен чемпион боло берем, мен буюрса чемпион боломун, мен чемпионмун деген сөздү дагы айтпай сен унутуп каласың. Анан кээде болот, таштасамбы, кетсемби, анан ичиңде мисалы мындай болот да, мен чын эле ошо чемпион боло аламбы, же жөн эле жүрөмбү деген да ой болот да, же жөн эле убактымды коротуп атамбы. Мен мисалы ошентип машыгууга барып жүргөндө башка кыздар мисалы туулган күнгө барып аткан болот, же болбосо башка бир мероприятие, иш-чараларда жүргөн болот, дагы бир башка курстарга барып аткан болот, кружокторго барып, анан мындай кээде сезилет сен бир эле ордуңда тургандай. Бирок ошол учурда бул ойдун баардыгы келе берет экен, ошол ойлорго сен берилбей, демек сен ушул жолду тандагандан кийин аягына жеткириш керек экен. Канчалык ден соолугуң жакшы болсо эле, баардык нерсенин баары өзүнүн убакыт сааты менен келет экен. Канчалык сен эмгек кылсаң, мээнет кылсаң, ошол эмгек мээнет эч качан жерде калбайт экен. Үзүрүн сөзсүз көрөт экенсиң. Ошончу агайларга дагы чоң рахмат. Ушул жакта мен машыктыруучулар да отурат. Силердин мээнетиңер чексиз. Силердин ушул убактыңар күн сайын, балким балдарыңарга кетире турган убактыңарды силер ушул спортчуларга кетирип атасыздар. Ушул убакыттын үзүрүн,
машыктырып жаткан, силер берип жаткан тажрыйбаңарды, бөлүшүп жаткан тажрыйбаңардын, илимиңердин баардыгы кийин силердин окуучуңар чемпион болуп, ушул чемпион болгондон кийин мен ойлойм силерге башканын деле эчтекеси кереги жок болуп калат болуш керек. Ошо чемпион болуп кайта кайтып ушу менин биринчи машыктыруучум, ушул агай мени машыктырды эле деп окуучуңар келсе, силерге мен ойлойм мындан чоң бакыт жок болуш керек деп. Ошондуктан силердин окуучуларыңар дүйнөлүк чемпион болсун, олимпиаданын чемпиондору болсун. Ошол күндү дагы насип кылсын сиздерге. Сый урматта жүрүңүздөр. Бул жакта ата-энелер дагы отурат. Ушу ата-энелерге да бекем ден соолук, өзүңөрдүн балдарыңарга ишенич тартуулап, колдоп, түшүнүп, ата-эне эле эмес болуп, ошол учурда да силер курбу болуңуздар кыздарыңарга, балдарыңарга дос болуңуздар. Канчалык балдар силерге жакын болсо, мен ойлойм ушу ар бир канча мындай ушу мектепте окуп жүргөндө, жогорку окуу жайда окуп жүргөндө ар кандай учурлар болот, көйгөйлөр болот. Биринчи учурда эле дароо эле ушу ата-энелер менен өзүндө болуп жаткан акыбалын бөлүшсө, бул мен ойлойм аябагандай жакшы деп. Анткени четтен колдоо издебей ушу ата-энесине кайрылса абдан жакшы болот. Ал эми ушу сага дагы чоң ийгилик каалайм. Өзүңө ишеничиңди эч качан кетирбе. Машыгып жатасың, бирок ошол эле учурда китеп окуп, сабакты дагы жакшы алып кетишиң керек. Анткени бул спорттогу канчалык билимиң күчтүү болсо, ошончолук сенин деңгээлиң дагы, ийгилигиң дагы мындай жогору болот экен. Билеги күчтүү бирди жеңет, билими күчтүү миңди жеңет дегендей, билимдүү бололу. Буюрса ушул Кыргызстандын келечегинде биздин келечегибиз өзү жаштарда, ошо биздин жаштарыбыз билимдүү болсун. Сага ийгилик каалайм. Ишеничиңди күндөн күнгө бак. Айсул эже